Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле Ош реклама каналы. Бүгін 7 апрель 2025 жыл мен сіздерге Ош шаарынын номер 1 районы болуп эсептелген резиденцияда жайгашкан 1,5 аянты 6 соток болгон ушул сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Өтө сонун 2 кабаттуу үй. Подвалы дагы бар. Жери 6 соток. Анан туғандар, бул жерде таза суу, свет, природный газ, центральный канализация, керек болсо центральный отопление дагы бар экен. Менимче бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Караңыздар, келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири, бардык шарты бар. Ээлери өздөрү бул үйдү өздөрү салып 10 жылдан ашык жашаган экен. Эми шартка байланыштуу акча керек болуп сатылган учуру. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип үй тууралуу дагы да бир толук маалымат берейин. Туғандар, мен турган жер бул резиденция. Сиздерге келүү жолун кыска нуска түшүндүрүп коеюн. Ориентирди сиздер резиденцияда жайгашкан ушул Обкомский дом алсаңыздар болот. Бардыгы эле билет бул жерде. Обкомский домдун эле мына каптал турабында мына ушул үй сатка чыгып учуру. Караңыздар. Үйдүн алдына барыңыздар, маалымат берем туғандар. Анан бул жерге кече жакында мэр келип снос деп жазып буздуруп кетиптир. Бирок бул үй эч кандай бир илешкен эмес. Заборунда снос деген дагы жазуу жок. Байкадасыздарбы? Ошол информацияны дагы эске алып коюңуздар. Ошондой туғандар, Обкомский домго ориентирди аласыздар. Мына жерде Абира Ибраимова 28. Домдун адреси Ибраимова 28. Бул үйдүн адреси болсо Айтмаматова 105. Айтмаматова 105 туғандар. Картага жазсаңыздар эле чат болсо, эсине WhatsApp'тан жазсаңыздар местоположение жиберип коет. Карап келе бересиздер. Үйдүн алдында да көчөттөр эгилген, бүт бардыгы сонун, караңыздар. Бул жакта 2 кабаттуу үйү, 7 бөлмөдөн турат. 250 квадрат метр, узун турасы 12 ге 12. Кыскасы үйдүн көчө тараптан көрүнүшү сонун. Варатан ачып, үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Өйдө тарабы арка, жери 6 соток, кызыл китеби бар. Айттым туғандар, суу, свет, газ, отопление, канализация бардыгы бар, бардыгы центральный. Эми резиденцияны билесиздер, Ош шаарынын эң престиждүү райондорунун бири. Мына ылдый тарабы брусчатка болгон, өйдө тарабы арка дегендей. Оңго бурулсаңыздар 2 кабаттуу чоң үйү, узун трассы 12 жалпы аянты 250 квадрат метр. Подвал деле бар, подвалдын бийиктиги өзү эле 3 метр чыгат экен. Так. Көчөттөрдүн түрлөрүн эгип койгон. Бул жакта болсо огороддор, караңыздар. Кадимкидей көчөттөр чоңоюп берип калган учуру. Лайктан басыңыздар, дос тааныш туган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсын. Солго бурулсаңыздар, бул жакта 3 очок, самор, кийинки эшиги тандыр, акыркы эшиги тугандар. Ал семейный банясы. Азыр аны аягында көргөзүп берем. Жүрүңүздөр, мына 2 кабаттуу үйүн сиздерге көргөзүп берейин. Жүрүңүздөр. Азыр барыңыздар эле ушул 2 кабаттуу чоң үй кызык болот да. Караңыздар, өтө чоң, өтө сонун үй экен. Экинчи кабатка сразу чыгып кетсеңиздер болот. Анан мына холу, кухнялары теплый пол экен. Жакшылап эске алыңыздар. Нак акчага сатылат үй. Же болбосо, кимиңиздердин мына Ошто же Бишкекте квартираңыздар болсо, эси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот тугандар. Отоплениянын батарейкалары бардык бөлмөдө бар. Центральныйга уланган. Бул конок бөлмө. Анан буюм тайымдарын көрүп атасыздар. Эми ал жагын ээси менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Келишип алсаңыздар калтырып кетет, болбосо алып кетет тугандар. Бул жагы болсо 1-чи кабаттын санузели. Унитаз бүт бардыгы орнотулган. Жүрүңүздөр. Бул жагы болсо бир кухня сыяктуу, ушул жерде телевизор көрүп, тамактанып олтура турган бөлмө, мындай айтканда. Жүрүңүздөр. Бул жагы болсо тамак кыла турган кухня. Көрдүңүздөрбү? Бүт бардыгы орнотулган, жайгаштырылган. Ушул жактан тамак кылып эле чыгып, бул жакта отуруп тамактана берет. Сонун. Так, эми тугандар, холуна баа бериңиздер, өтө чоң экен, эси да өзү мактады. Тугандар, 2 кабаттуу үй 7 бөлмөдөн турат. Көрдүңүздөр, азыр 2-чи кабатына лестница менен чыктым. Бул 2-чи кабаттын 1-чи бөлмөсү тугандар. Өтө сонун, өтө чоң. Так, эми кийинки бөлмөлөрүн дагы көргөзөлү. Мына тугандар, отопление батарейкалар бул жакта дагы бар экен. Жакшы да центральныйга уланган болсо. Так, бул жагы барыңыздар эле билген. Тагы бир детский бөлмөсү тугандар. Бул жактан чыгабыз. Так, бул жагы болсо дагы бир бөлмө. Бул дагы детский экен. Бирөөсү балдардыкы, бирөө кыздардыкы болот ошондо. Так, анан бул 2-чи кабаттын санузели, душевой кабина, ресторан бардыгы ушул жакта. Бул жагы болсо барыңыздар эле билген. Ажаткана тугандар. Тугандар, 2 кабаттуу үй тууралуу колдон келишинче маалымат бердим. Аянты 250, узун турасы 12 ге 12. Жүрүңүздөр, мына тарабында подвал бар. Подвалында сиздерге көргөзүп берейин. Тугандар, бул үйдүн каптал тараптан көрүнүшү. Мына сол капталында 2-2,5 метр месадагы калтырылган, байкап атасыздарбы?
Так, мына жерден дагы үйдүн коросу бүт бардыгы көрүнүп турат. Төрт тарап ограждение болуп тосулган. Мына жакта ворота орнотулган. Эми жүрүңүздөр. Мен жана айткан подвалын көргөзүп берейин. Бисмилла. Так. Кирсеңиздер, мына высотасы 3 метр. Подвал деле ошол сыяктуу узун трасса 12. Мына жакта топкасы орнотулган. Умный печка. Көмүр салып койсоңуздар 8 саат 9 саат жылуулукту өзү карай берет. Так, бул жагы болсо көмүркана, мындай кылып ДСП менен тосуп койгон. Ал салсаңыздар деле болот тугандар. Кыскасы бул жагы көмүркана. Топка даяр көрдүңүздөр, Так. Бул эң чоң комнатасы дейт. Болду. Мынакей, тугандар көрдүңүздөр, 12 ге 6. Негизи подвал деле керек. Жилой кылып койсоңуздар болот, кийин кааласаңыздар. Форчикалар орнотулган, ичи жарык эле болуп турат. Бул жанагы эң чоң комнатасы 12 ге 6 деди го. Мына көрдүңүздөр, Мактай турган сонун чоң үйлөрдүн бири экен. Так, бул жакта болсо мен жанагы айткан үй чочок, самор, тандыр, анан жандай семейный баня дедим го, жүрүңүздөр, ошолордун да көргөзүп берип коеюн. Негизи жакшы. Той топур кеңири өткөрө бересиздер. Мына көрдүңүздөрбү, газ деле киргизилген. Газ менен деле Кудай буюрса шорпо бышыра бересиздер. Так. Бул жагы барыңыздар билген тандыр. Так, бул жака жүрүп келе турган болсок, дагы бир семейный банясы. Так, бул жер ушунда душ болуп калат. Көрүп атасыздар, полудвалка экен. Иш тартсаңыздар, мына жакта семейный банянын парилкасы. Судан чачып отура бересиздер, полкалары даяр. Эми элери 10 жылдан аша жашаптыр тугандар, элестетиңиздер, өздөрү салган үй экен. Ушул жерден дагы көргөзүп коеюн. Жакшы. Так, мына жакта печкасы бар. Печка менен сиздер тандырга от жагасыздар, же болбосо банянын отун жагасыздар. Печкасы бар экен. Тондар, эми барыңыздарды кызыктырган ушул үйдүн баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, $350 000. Анан кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Сатылган да эмес. Жакшы кеми бар деп айтты. Квартирага алмашуу жолдору бар. Оштон, Бишкектен айырмасы жок. Чалып, ээси менен сүйлөшөсүздөр. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Баарыңыздарга ийгилик. Ушундай сатылуучу чоң үйдү колдон чарбаңыздар. Кызыл китеби бар, документтери бардыгы так.